Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу ага инилер, себеби эмне себептен суроо жооптуга көбүрөөк көңүл бурайлы деп мага көп эскертүүлөр берди. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шуурасы бар деп 6 кишиден болгон. Мен да шуурам бар. Ошолор пикирлерин айтып, сен муну ол жакта туура эмес айттың, ол жерде мындай дедиң деп кеңеш берип турат. Ал шуура ошол чубак ажынын шуурасы болчу. Пайгамбарыбыз чубак ажынын жанында кеңеш берип жүргөн адамдар ошолор. Ошолор анан алардын тажрыйбасы бар, чубак ажы менен иштешип калган ошолор пикир берет, мындай кыл, андай кыл деп. Анан биз жаңы келген адам катары 43кө чыксак деле элге жаңы аралашып атабыз да. Анан ошого ошолордун сөзүн укканга милдеттүүбүз деп билебиз. Ошого бул сабак эмнеге кыска болуп калды деп неме кылбаңыздар. Иншалла көп болуп кетсе да адамга малал келет, мындай кандай көп, Алла разы болсун доктор Замирим. Ошол киши да шууранын бирөөсү. Доктор мага бир инсан суроо берген экен. Болду таксыр, мынягын жооп берейин. Бир инсан суроо берген экен, бул инсан улуу инсан, машалла. Аллах разы болсун ал адамдан. Ошто уккансыңарбы? Чубак ажынын атындагы китепкана деп, ошол китепкананы ачкан адамдын суроосу. Аллах разы болсун. Өзү пайгамбар деген өзүмө көп келет. Субханалла. Хадисти көп окусаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дей берип, ар бир сүйлөгөнүздө пайгамбарыбыз деген ат неме чыгат. Субханалла. Чубак ажыбыздын жанында жүрүп, ошонун илимин алып кийин кеткенден кийин ошол кишинин атынан атайын китепкана ачкан. Эгерде бир инсандарда бир мүмкүнчүлүк болсо, ошол жерге китеп алып, вакыф кылып койсо жакшы болот. Эгерде ошондой бир инсандар болуп, кыргызча китептерден, арабча китептерден биз ошол чубак ажынын атына коюлган китепканага өзүбүздүн салымыбызды кошобуз десеңер, байланышсаңар иншалла. Ким колунан келсе, зордук жок да, ким бирөө кыяматка чейин соогу жете турган амал кылам десе, ал китепти алып койсо, кыяматка чейин ошол китеп жок болуп кеткенге чейин ким илим алса, ошонун баары соогу жетип турат. Ошол китепканага коюуга иншалла байланышсаңыздар болот. Ошол киши суроо бериптир. Динибизде ар нерсенин хикматы бар. Жабрейил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга биринчи вахий келгенде кучактап кыскан. Ошонун хикмати эмне дейт? Ошол пайгамбарыбызга кыскандын хикмати эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи дагы бир нерсени оңдоп коюшубуз керек. Ар бир нерсенин хикматын билүүбүз мүмкүн эмес. Кээ бир нерсенин хикматтарын аалымдарыбыз мунун хикматы ушундай болуусу мүмкүн деп айтылат, бирок чыныгы хикматын Аллахтан башка эч ким билбейт. Аалымдарыбыз бул эмне себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Жабраил кысып, анан кой берип 3 жолу кыскан. Кээ бир аалымдарыбыз айтат, пайгамбарыбыз башка жака көңүл бурбасын, өзүнүн пикирин бир жерге топтосун деп туруп кысып өзүнө келтирген дейт. Бир хикматы. Башка аалымдар айтат, бул жерден максат эң улуу бир амал, иш келет. Ал рисала, пайгамбардын пайгамбарлык рисаласы. Аллах тааланын буйругу. Ал жөнөкөй иш эмес. Ошого мындай бир өзгөчө эс алдырып, мындай эсине келдирип, сен эсиңе келгин, сага кыяматка чейинки үммөттүн аманаты жүктөлүп атат деген мааниде кыскан дейт. Адам ошондо бирөөндөрү жоңго уруп туруп, анан кийин тактосоң бүтүп сестенип анан кулак салат го. Ошондой кылып пайгамбарыбыздын оюн бир жерге топтоп, бир чоң иш келгендигин, чоң бир аманат келип аткандыгын сездириш үчүн ошондой кылып кыскан деп айтылат. Аллаху аалам бис-саваб. Эми экинчи суроосу 5 убак намаздан көп дейт. Негизи биздин Ханафи фикта 6 намаздан көп адам каза кылып ийсе, аны сахиби тартип ээси деп айтылмай калат. Тартип ээси деген эч качан адам намазын окубай, калтырбай окуган болсо, кокустан эч качан өмүрүндө бир да намазды таштаган эмес. Анан пешин намазын каза кылып койду, кандайдыр бир себеп болуп. Анан асыр намазынын убактысы келди.
пешин намазын каза кылбастан асырын окуган болсо асыры жарабайт дейт. Себеби ал сахиби тартип ээси дейт. Дароо пешинди окуп туруп казасын, анан кийин асырды окусун дейт. Ушул ким 6 намазга чейин дейт. 6 намаз каза кылып ийген болсо, ал катары менен болсун, бөлөк менен болсун, болду. Тартип ээси деген нерседен калат. Эми ал жанагы устаздын айткан сөзү, бир адамдын намазын казалардын бардыгын окуп бүтүргөндөн кийин кайра сахиби тартип ээлерине кайтабы деген суроо. Жок, кайтпайт. Болду, тартип ээ деген бир намаздын убактысы кеттиби, болду, ал кетти. Андан кийинки биз анын казасын окугандыгыбыз Аллахтан үмүт кылып окуйбуз. Аллахым ушул менин кемчилдигимди кабыл кылып, намазымды кабыл кыл деп. Аллах кабыл кылат деген чоң үмүтүбүз бар. Бирок эч качан каза намаз өз убагында окулган намаздай эмес. Ошого бир канчалык казаларды толуктасак дагы, анын орду эмне сахиби тартипке кирбейт. Мендеги бар маалымат ушу. Эгерде башка бир инсандарда, алымдарда, устаздарда ушундай болсо, мага кабарласын, айткан сөзүбүздөн кайтабыз иншалла. Ушул күндөрдө дарат алып жатам дейт. Дарат алып жатканда, оозун чайкаганда кандын даамын сезем дейт. Кандын даамын сезгенден кийин жерге түкүрсө, түкүрүк ак түстө болот экен. Менин даратым сындыбы сынбадыбы дейт. Бирок оозумда кандын даамы сезилип атат дейт. Ооба, кандын даамы сезилген болсо дагы биз этибарга алып көңүл бура турган нерсебиз ошол ооз канаганда түкүрөбүз, ошол түкүрүктөн билебиз. Эгерде түкүрүктөн кандын өлчөмү көп боло турган болсо дарат сынат. Аз боло турган болсо дарат сынбайт. 50%, 60% кан, 40% ак түкүрүк боло турган болсо, не болот? Дарат сынат. Эгерде 60% түкүрүк, 40% кан боло турган болсо, дарат сынбайт. 50-50 болуп калсачы, тең болуп кала турган болсо, этият шарттан дарат сынды деп айтабыз. Кокустан сынып калган болсо, намазыңыз жарабай калбасын, кайра дарат ал дейт. Андан кийин дагы бир суроо бериптир, жалаң медицинский терминдер менен неме кылыптыр, муну окуп отурсак убактыбыз кетет. Канды куюлуп, кан чыгып, кайра кан денеге кирген орозо мезгилде. Орозону бузабы, бузбайбы деген. Мен билгенден бул жанагы гемодиализге окшогон нерсе окшойт. Же ошондойбу, андай эмеспи? Ошого окшогон нерсе канды тазалап, кайра кирет экен. Ушул мезгилде орозо бузулабы, бузулбайбы? Андан кийинки экинчи суроосу негизи эле укол орозону бузабы, бузбайбы деген маселе. Бул жерде дагы ошол Шейх Рамадан Бутийдин фатвасы Ханафи мазхабка өтөбү, өтпөйбү деген. Себеби Рамадан Бутий дарат уколдор орозону бузбайт деген фатвасы бар, Шафи мазхабында. Бизде кандай? Биринчи сурооңузга. Алла, мен да урушчат уже суроолор. Кан денеден чыгып, кайра кирсе дагы орозо бузулбайт. Себеби кан тамырдан кирген жер манфазил му'табар, этибарга алынган кирүүчү жай болбогондуктан бул орозону бузбайт. Орозону буза турган атайын кире турган жайлар бар. Ал 3 болот. Бирөөсү халк, тамак, ушул жерден кирсе орозо бузулат. Экинчи акыркы артка аврет, ошол жерден алдыңкы эмес, артка аврет, ошол жерден киргенде суу кирип кетсе, мисалы үчүн дарат алганда бир бош коюп туруп кийин жуугандан кийин ичине суу кирип кете турган болсо, же клизма кылына турган болсо, бул абалдарда эмне болот? Орозо бузулат. Анан жа ифадет мынау ичтен бир кылыч кесилиппи же бычак кириппи, ашказанга суу куюлса, ашказанга кирип кете турган даража болсо, мына ушул 3 мезгилде эмне болот? Ооз ачылат. Биздин al-manfazil mu'tabar, этибарга алынган кирүүчү жайлар мына 3 гана. Андан башка жерден кирген нерселер оозду ачпайт. Кулактан кирген суу, көздөн кирген суу, алдыңкы авреттен кирген суу, аялдардын алдыңкы авреттен кирген суулардын бардыгы же дарылардын бардыгы орозону бузбайт. Экинчи маселе, кан тамырдагы, бул тамырдан кирип атат, жанагы 3 нерседен кирген жок, ошон үчүн орозо бузбайт. Экинчи маселе укол, орозону бузабы, бузбайбы? Бул боюнча ооба биздин залкар алымыбыз Ахлу сунна вал жамаанын
эң улуу алымдарынан болгон шейх Шахид Рамазан Бути дагы ушундай деп орозону уколдун бардык түрү орозону бузбайт деген. Бирок ага чейин 100 жыл мурда биздин өзүбүздүн Ханафи алымыбыз Мухаммад Бахит Мути'i деген Мисирдин муфтийи Ханафи бизге 100 жыл мурда фатва берген. Бул жаңы маселе да булчу. Уколдар жаңы маселе. Биздин эски китептерде жок. Анан эски китептерде хукна деген сөздү угуп алып эле кээ бирки мусулман бир туугандарыбыз уколдун бардыгы орозону бузат деп айтып. Хукна деген азыркы мезгилде укол деп да которулуп жатты. Ал хукна деген свича. Илгерки китептерде айтылган. Ал укол эмес, свича. Эгер артка ауретке дары же свичаларды кылса, анда эмне болот? Орозо бузулат. Ал эми уколдун бардык түрүнө орозо бузулбайт. Ал жамбашка болсун, тамырга болсун, эч бир жерге укол не орозону бузбайт. Ошону шейх Рамазан Бути дагы, андан мурда Мухаммад Бахит Мути'i, андан кийин биздин устазыбыз шейх Салах Абул Хадж, Мустафа Зарка жана көптөгөн алымдар эмне уколдун бардык түрү оозду ачпайт. Эми кээ бир инсандардан суроо келип калат. Кулхоза деген бар экен. Ал тамак экен. Шундан берсе курсагың тоюп калат экен. Ушул дагы ачпайбы десе, ошол дагы ачпайт. Бирок макрух, жакшы эмес. Жакшы эмес. Бирок биздин жанагы 3 белгиленген орундан кирбегендиктен бул орозону бузбайт. Бул сиздин үчүнчү. Андан кийинки дагы укмуш суроолор бар экен, машалла. Китабул Бирри Вассила Ибну Марвазидин, Ибн Ата Аллах Сакандаридин Хикмат, Рисалаты Мустаршидин, Мухасибидин китептери бизде эмнеге окулунбайт? Кады Ияттин Шифа деген китептер эмнеге окулунбайт? Бул жана тасаввуф адамдарды тарбия боюнча жазылган китептер эмнеге бизде окулунбайт дейт. Бизде буну окуганга дагы кичине малака керек. Бирок сабак баштасак болот. Мага мисалы үчүн Шифадан менин немен бар, ижазам бар, китаб Бир Василадан ижазам бар, Рисалаты Мустаршидинден ижазам бар, Шейх Абдул Фаттах Абу-Гуддадан алынган. Бирок ошого кандагы Шифа деген Кады Ият Малики Масхабында пайгамбарыбыздын адеп аклаган пайгамбарыбыздын шамайлин жазылган китеп. Шифа, укмуш сонун китеп. Дүйнө жүзүндө шифадай китеп жазылган эмес деп китептерде жазылат. Шифа деген нерсе, бизде шифа бар го, жүрөктөрдүн шифасы да, бул жүрөктөрдүн дабасы. Бирок андан кийин биздин устазыбыздын устазы Абдулла Сираджиддин Аль-Халаби деген чоң, Аль-Хусейни деген чоң алым өткөн Сириядан, Ханафи. Шейх Абдул Фаттах Абу-Гуддалардын устазы, Шейх Мухаммад Авваман устазы, Ибрахим Салкини деген чоң Ханафи алымдардын устазы. Ошол кишинин Мухаммадун Расулулла деген китеби бар. Ошол китеп жазылгандан кийин Шифадан кийин дагы Шифаны баса турган китеп жазылды дейт. Ханафи мазхабында жазылган. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны, пайгамбардын шамаилдери, пайгамбарыбыз кандай болгон, эмне амалдарды аткарган, ошол боюнча неме кылынган. Ушу кыскача сурооңуз, Аллах ыраазы болсун. 26 мүнөт. Ассаламу алейкум. Психологторду, мотиваторлорду уккан болобу? Биринчи суроо. Мен негизинен булардын кандай кылгандарын билбейм. Чылга психологторду, адамдарды кызыктырып бир нерсе кылат, бирок динибизде андан жакшы нерселер бар да. Муну амалды кылгын, бейиште мындай болосун дейт. Андан да сонун мотивация жок да. Ошого өзүбүздүн динибизде, эгерде психологияда динге каршы келбеген, биздин исламда айтылынбаган себеби булар кайра өнүктүрүп отуруп, мүмкүн бир жакшы даражага жетип калды. Адамдарды тарбиялоодо, балдарды тарбиялоодо бир шариятыбызга туура каршы келбеген бир амалдар, сөздөр, жоруктар бар болсо, зыяны жок иншалла. Ошолорду укса деле болот. Бирок исламдан өткөн жакшы нерсе жок иншалла. Экинчи суроо, акчага кандай мамиле кылыш керек дейт. Акчанын белин сындырбай кошелекке салып коюш керек. Ушундай мамиле кылыш керек. Ал да кандай мамиле кылыш керек? Акчага ал менин кудайым дегендей мамиле кылбаш керек. Акча колдун кири дегендей мамиле кылыш керек. Акча келет, кетет. Акча чөнтөгүңдө канча акчаң бар, канча акчаң жок, сенин настроенияңды бузбасын.
ошондо акчага болгон кулдугуңан кутуласың. Ырыскы берүүчү Аллах табарак ва таала. Качан сенин ырыскың түгөнгөндө өлөсүң. Чөнтөгүңдө бир тиын акчаң жокпу? Демек ырыскың бар болсо Кудай Таала бир жерден берет. Ал деген нерсе иштебей кой деген эмес, болгону акчаны Кудай кылган туура эмес. Акчасы көбөйсө сүйүнүп, акчасы азайса капаланган болбойт. Акчага ушундай эле мамиле кылыш керек. Мисалы, мен Меккеде жүргөндө үйдө канча акча бар экенин билчү эмесмин. Иштеп келип, ажылыкта башка коюп койду, алып жей берет болсоң, акырында түгөнүптүр деп туруп, анан кийин оруза кармап баштайт элек ушун. Ушундай кылыш керек, Ассаламу алейкум. Кайсы учурда бут кийим менен намаз окулат? Мисалы, тоодо иштеп калсак, суук, борон учурда же болбосо военный жигиттер кандай окуп калышат? Кенен түшүндүрүп бериңиз. Машалла, мына сонун суроо. Кайсы учурда бут кийим менен намаз окулат? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Бут кийимиңер менен намаз окугула мушриктерге, ахли китап башка диндегилерге каршы болуп дейт. Алар бут кийимин чечип намаз окуйт экен. Бизде кандай болуп калды анда? Себеби пайгамбарыбыздын мезгилинде жай намаздар жок, мынандай биздин мечиттегидей сонун эмес, ал мезгилде топурак болгон. Ошол мезгилде пайгамбарыбыздын сахабалары бут кийим менен намаз окуган. Бут кийим менен намаз окуган адамдар бир аз намазга кирди, бут кийимин ал жак бер жагын карап, нажасат эмеспи деп карап, тазалап, эгер бир нажасат тийип калган болсо, жерге ышкалап, тазалап намаз окушкан. Азыр биздин мезгилибизде бут кийим менен окуу кандай? Кээ бирки жана мазхаб кармагандар хадисти көрүп эле амал кылгандар бар да, ошону көрүп атайын бул сүннөт бут кийим менен дагы намаз окуш керек деп кээ бир мечиттерге кирип бут кийим менен намаз окугандар дагы болот экен. Жок, андай эмес. Ал кээде фатвалар өзгөрүп, заман өзгөргөн сайын өзгөрүп турат. Бул деген нерсе важип же фарз эмес. Жок, ана пайгамбарыбыз мезгилиндеги абал ушундай болгон. Азыркы мезгилде биздин абал башкача. Азыр бут кийим менен мечитке кирбейбиз. Пайгамбарыбыз хадисте айтыптыр, бут кийим менен кирсеңиз уят болот. Мечиттин ичин эмне кыласыз? Булгайсыз. Эми буларга ким амал кылат? Ар бир сүннөткө амал кылуу эле милдеттүү, кээ бир сүннөттөр бар, амал кылынбай калып кетет. Ушу окшогон сүннөттөр, мисалы. Булуга качан амал кыласыз? Тоого чыгып калсаңыз, башка жерге барып калсаңыз, бут кийимиңиз менен намаз окуңуз, өмүрүңүздө бир жолу окусаңыз сүннөт аткарган болосуз. Экинчиден, мисалы үчүн тоодо иштеп жүрөт, жанагындай өтүктөрдү кийип алышкан, өтүк таза боло турган болсо, ошо менен намаз окуй берсе дурус. Военный солдаттар жана башка согушта, башка жерлерде жада калса, ошол жана берсовка деп эмне дейт? Берстеби эмне? Ошого дагы мас тартса дагы болот. Ошого мас тартып, ошо менен намаз окуй берсе да болот. Алар бир кийген болсо, эртең менен кийген болсо, кечкурун чечет экен да солдаттар. Ошого эртең менен даарат алып туруп кийип алып, кийин ошого мас тартса боло берет. Мас тартканга жарай турган согонжокту жапкан сонун өтүк. Ошолор намаз окуганда ошол кийимди окуйт. Болгону ошо бут кийимин бир аз карап коюш керек. Нажасат жокпу? Эми азыр эми алхамдулилла жакшы эле бир түшүнүктөргө, бир тазалыкка жетип калды да. Көчөдө нажасат теп эле боло турган заман эмес. Мал жок. Анан жанагы орустардын иттери неме болбосо, атак таза эле, Ошондо эгер бут кийим менен ушундай бир абал болуп калып, бирөө окуй турган болсо, намазы дурус боло берет, Сабак өтүп жатканыңызга чоң рахмат дейт. Аллах разы болсун. Бул менин милдетим деп билем. Сиздерге кызмат кылуу, исламга кызмат кылуу. Менин ошол өмүрүм 25 жыл өмүрүм илим алганга кеткен болсо, 25 жылга жакын дейли, так айтпай, Ошого жакын өмүрүм кеткен болсо, ошо өмүрүмдөгү ошо алган илимимди сиздерге, кыргыздарга жана кыргызстандыктарга жеткизүү менин милдетим деп билем. Менин жашоомдогу эң алдыңкы койгон максатым эле ошол динди жеткизүү, сиздерге кызмат кылуу, сабак өтүү, суроолоруңарга жооп берүү, уруссаңар дагы, сөксөңөр дагы ошого чыдаш. Пайгамбарыбыз деле урушкан сөккөн. Мен телефонум бузулуп, көптөгөн суроолорго, телефондон келген суроолорго жооп бере албай атам. Ошого мүмкүн телевизор немеден, YouTube'дан же Instagram'дан көрүп калса неме болот, себеби телефонум бузулуп калып, ошол келген суроолорго жооп бере албай калдык. Себеби Instagram, Facebook,
мен номерим көп таркап кетти. Жүздөгөн күнүнө айтпай эле койгон көптөгөн суроолор келип атат. Анан ошол телефонго байланыштуу суроолорго жооп бере албай атам. Ошонун арасында кээ бирлер суроо берет дагы, аркасынан кайра суроо жөнөтөт. Жооп бербейсиңби деп. Макул таксыр. Эмне жооп бербейсиң? Себеби менин телефондо жооп берген суроолорумду уккан, жоопторумду уккан адамдар болсо байкайт. Мен басып кетип атып жооп берем. Троллейбуска түшүп атканда жооп берем, троллейбуста отуруп жооп берем, троллейбус күтүп атып жооп берем, үйгө кирип атып жооп берем, эшикке чыгып атып жооп берем. А башка мезгилде мындай убактым болбой калганда бир аз күтүп коет, анан суроолор жөнөтөт. Эмне жооп бербейсиң деп. Анан ошого кичине сабыр кыласыңар. Анан мен дагы силердин ошол немеңерди көтөрөм да иншалла. Мен медфакта окуйм дейт. Каникул болгондо англис тилин окусам, Куран окусам болобу дейт. Болот иншалла. Атайын курстарга барып окусаңыз жакшы болот иншалла. Имамга кечигип келип уюсаң дейт. Бир адам келип кечигип келиптир имамга. Имам жария окуп жатса, сана окуш керекпи же имамдын кыраатын угуу керекпи дейт. Сана окуш сүннөт. Сиз кечиги калып келген адам болду, имамга уюс Аллаху акбар дейсиз болду. Себеби имамдын кыраатын угуу милдеттүү. Имамдын кыраатын угуу милдеттүү. Ал эми жария намазда, эгер сыр жана купия намазда боло турган болсо, үндөбөй туруу милдеттүү. Ошон үчүн бизде аркада имамдын аркасында Фатиха окулунбайт деп келген. Башкалар талашат бизде. Ла салата лиман лам яқра би фатихатил китаб. Ким Фатиханы алхамдын окуган болсо намазы жок. Ал кимге айтылган? Имам менен жеке адамга айтылган. Намаз жок дегендин мааниси намаздын сообу аз деген. Себеби Фатиха окуш бизде эмне? Важип. Важипты таштасаң сообу аз болуп калат, ошондой кылган. Ал эми имамга уюганда имамдын окуганы сиздин окуганыңыз болот. Аркасында бисмилла Аллаху акбар дейсиз болду. Зикирлерди кайта субхана раббиел а'ла, салаваттарды, аттахиятын гана окуйсуз, башканы эмне кылбайсыз? Кыраатты кылбайсыз. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракат. Биз достор болуп шаардан 50 километр алыстыкта 3 күнгө тоого чыгабыз дейт. Жумага жетишпей калдык. Жаңы жерде качан ошол жерде мечит жок экен дейт. Тоого чыктыңыз, жума күнү 50 километр боло турган болсо, 50 километр сафардын масафасы эмес. Жума түшүп калгыда, бизге эмне 120 километр деди. Негизи 90 километр. Бирок алымдардын кеңеши 120 дегенден кийин ошого баш ийүүгө милдеттүүбүз. Бирок биздин китептерде 90 километр дейт. 90 километрден нар жагы масафаты сапар өлчөмү деп айтылат. 50 километрге чыккан болсоңуз сапарда эмес. Эми жума окубай кала турган болсоңуз, биз себептерден болсо Аллах Таала себептен улам ошо тоого чыккандыгыңыз үчүн окулбай калды. Сиз эмне пешин намазын окуп коесуз, ошо менен эч кандай күнөөгө батпайсыз. Биздики сапарга кире устаз деп, жок, сапарга кирбейт. Сапарга кириш үчүн 120 километр болуш керек. Андан жогору, Аллах разы болсун. Азыраак намаз чечип, убакыт азалган. Багымдаттын сүннөтү башкалардан өзгөчөрөөк важиппи дейт. Багымдаттын сүннөтү башкалардан өзгөчөрөөк, ал важиппи дейт. Багымдаттын сүннөтү важип эмес, бирок важипке жакыныраак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям багымдат жанагы раватип дейбиз го, намаздардын астында, аркасында окуган намаздар болсо, сүннөт намаздардын эң күчтүүсү бул багымдаттын сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям багымдаттын сүннөтүн сапарда дагы, сапар кылбаганда да таштаган эмес. Кээ бирлер ушул хадистен улам эмне, сапарда гана багымдат окулат, башка окулунбайт дейт. Жок, андай түшүнбөйт. Биздин Ханафи мазхабта сафарда дагы намаз окулунат. Кээ бирки мусулман бир туугандарыбыз айтат, сапарда намаз сүннөттөрдү окубаш сүннөт дейт. Жок.
Ханафи мазхабта сүннөт өзүнүн абалында калган. Сүннөттөрдү окуйбуз сапарда. Ал эми пайгамбарыбыздын сапарда дагы, анан сапардан жөн Мединада болгондо дагы сүннөттү калтырбаган деген сөз. Сапарда кээде же болбосо шаарда жүргөндө кээде башка сүннөттөр шашылыш болуп калып кетүүсү мүмкүн, бирок багымдаттыкка калган эмес. Бирок суннатул муаккада бойдон калган, важип даражага көтөрүлгөн эмес. Башка намаздардын сүннөттөрү важибы жок. Важип деген нерсе өзүнчө. Биз сүннөт деп атабыз. Сүннөтү муаккада, бекемделген сүннөт. Багымдат намазынын сүннөтүнөн кийинки эң күчтүү сүннөт бул пешинин астындагы 4 рекет сүннөт. Ассаламу алейкум. Имам рукуда турганда намазга такбир айтып кошулгандан кийин дароо рукуга кетиш керекпи же колду байлап бир аз күтүп туруп анан рукуга кетебизби? Эгер колду байлап бир аз туруп анан рукуга кетиш керек болсо, имам рукудан туруп кетсе рекетке жетишпеген болобу дейт. Суроо түшүнүктүү болдубу? Барганда имам рукуда турат экен. Рукуда турганда сен барып уюп калдың, уйганда Аллаху акбар деп туруп эле рукуга кетиш керекпи же бир аз туруп туруп анан кетиш керекпи? Биринчи Аллаху акбар деген бул рукуна. Аллаху акбар деш керек. Андан кийинки Аллаху акбар деп рукуга кетиш керек. Бул экинчи Аллаху акбар эмне? Сүннөт. Эми имамга сен шашылба. Шашылба. Имамга ал рекетине жетпей калсаң кийин толуктап окуй бересиң. Аллаху акбар дедиңби? Андан кийин Аллаху акбар деп имамга уй. Имам рукудан башын көтөрө элек мезгилде жетип калсаң, ошол рекетке жеттиң болуп эсептелинет. Эгер десе Аллаху акбар деп кетип атканда имам кайра бери көзөп жөнөп калган болсо, ошол рекетиңе жетишпей калдың эсеп болот. Же болбосо рукунун сүрөтү. Мисалы үчүн руку деген нерсе рукунун фарызы бар, анан сүннөтү бар да. Рукунун парызы бир аз мындай ийилген ушул фарыз. Түп-түз болгон бул сүннөт. Эгерде жанагы туруп аткандагы неме фарыздын өлчөмүндө боло турган болсо, анда деле жетип калган болосуз ошол рекетке. Анан ошол парыздын өлчөмү кандай десе, руку кылганда эки кол тизеге жете турган болсо, фарыздын рукунун фарызына жеткен болот. Ал эми жоонду тегиз кылуу бул сүннөт. Имам туруп кете турган болсо, сиз жетишпей калсаңыз, намаздан кийин имам салам бергенден кийин бемарал толуктап коесуз иншалла. Аллах разы болсун. Суроо: актер болуу шариатта кандай? Актер болуу шариатта кандай? Эгерде бир пайдалуу нерсени чагылдырып берген болсо, пайдалуу нерсени, пайгамбарыбыздын өмүр баянынбы, же бир адамдар тарбия ала турган нерсени кыла турган болсо, зыяны жок. Бирок комедия, жанагындай аркасында бир пайдасы жок, жөн эле элден акча алуу үчүн ушундай кылган жакшы эмес дейм да. Эркектер мындай кичине олуттуураак болуп, маселени чече турган болуш керек, Анан арам деп айтпайм, жакшы эмес. Мындай эркектикке жатпаган бир неме. Бирок ал дегенден биздин көрүнүктүү актерлорубуз бар, алар менден капа болуп калбасын. Бирок ошол актерлор эмне исламга, элибизге пайдалуу нерселерди тартса макул. Мисалы үчүн өткөндө мен бир кинону көрүп калдым. Баягы кетирген убактыңа өкүнө турган кино да. Кечке ушу шайтан болуп, бир нерселерди кылып, маймыл болуп, ушундай да, калжың да. Антип актер болгондон көрө, бир пайдалуу, мына Курбанжан Датка окшогон бир, мындай бир көргөндө адамдар тарбия ала турган нерселерге. Мисалы үчүн Адеп Башаты сонун роликтерди тартат. Мына Насаат медиа сонун роликтерди тартып баштады. Адамдарга тарбия бере турган. Мына ушундай болсо анда башка нерсе. Анан беркиндейлерге мен жактырбайт элем, бирок адамдардын тандоосу өзүнүн эркинде. Фарыз, арам деген жерим жок. Илим жолундамын, экзамендан өтпөй
Kala berem, bирок экзамендин 5 алгандан жакшы окуйм, экзамендерге кирбей эле койсом болобу дейт. Жок, бул жерде илим алып атканда бир университетте окуйсуз же бир институтта окуйсуз, анын өзүнүн тартиби бар. Тартипке баш ийүү милдет. Муну парыз деп айтпайбыз, бирок милдет. Себеби ошол тартиптерди аткарсаңыз, акырында сизге ушул окуу жайды бүттү деген не берилет? Диплом берилет. Ошого экзаменге жакшы жооп бере албай калсаңыз, сиздин билесизби, сиздин айыбыңыз эмнеде? Сиз эртең экзамен деген күнү окуйсуз, ошондой. Мен 25 жыл экзамен тапшырган адам катары айтайын. Эч качан эртең экзамен деген күнү окуган нерсең, эртең экзаменде жаза албайсың. Өзүң кыйналасың. Ан үчүн сабак учурунда дайым окуп кетиш керек. Анан экзаменге бир күн калганда кайталап койсоң, анан жооп не болот? Жооп жакшы болот. Экзаменге кирбей койсоң, отчисление кылат, кимге пайда, кимге зыян, атаңыз сиз үчүн, апаңыз сиз үчүн контракт төлөп атат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Тартипке баш ийиш керек, Тартипке баш ийиш керек. Ассаламу алейкум устаз. Устаз, билгениңиздей азыр куптан намазы кеч. Багымдат эрте болуп, аралыгы кыска убакыт болуп, эртең менен туруу кыйын болуп жатат. Туура ушундай болот. Жайында ушундай болот. Жайында мусулмандарга кичине не болот, сыноо келет. Себеби коптан кеч болот, коптан антибит кичине саат 12-1 болуп кетет. Багымдат саат 3:30-4 эле болуп калып атат, Ушундай болуп калып атат, ооба. Өзүм студентмин, суроо. Коптандан кийин Куранга убакыт бөлүп, андан кийин дүйнө илимин окуп, багымдатка чейин уктабай отурса болобу? Пешимден кийин уктап эс алып алам дейт. Жок. Түнкү уйкунун өзүнүн орду бар. Важаална наумакум субата дейт Аллах Таала. Түн эс алыш үчүн берилген. Bir түндөгү 1 саат уктабай калганыңыз күндүзү 4 саат менен да толуктай албайсыз. Мүмкүн врачтарыбыз шуну тастыктап берет. Ошон үчүн кичине сабыр кылыңыз, азыр бир аздан баштап күн не болуп баштайт? Түн узарып баштайт, Түн узарып баштайт. 22-июндан баштап узарып, 22-июнда тең элеби? Июнда тең элет, андан кийин түн узарып баштайт. Ошого эмне иштерди эртерээк бүтүрүп коюш, куптан окугандан кийин дароо бүтүп, не кылыш керек? Эс алыш керек да, багымдатты окуп, макул багымдаттан кийин дагы эгер студент болсоңуз бир аз 6-7ге чейин эс алсаңыз, андан кийин өз багымдаттан уктаган жакшы эмес, бирок муктаждык үчүн уктаган болсо эмне болот? Туура болот. Бирок пешинден кийин уктап алам десеңиз, өзүңүздү оорукчан кылып аласыз, Жиндердин жашоосуна кирип кетесиз. Жиндер күндүз уктабай, түндү уктабайт, күндүз уктайт, Ушундай деген маалыматтар бар. Кайлуула кылгандыгы ошол кээбиркилер пешинден кийин дейт, кээбиркилер пешинин алдында дейт. Ар кандай немелер бар. Уктаса болот, пешинден кийин уктасаңыз деле болот. Бирок түнкүнү калтырып коюу эмес, Түндө да укта, бирок түндө уйкуң бушпай калса, пешинден кийин, пешинден алдын уктасаңыз, сонун болот, Ассаламу алейкум устаз. Эми азыр бардыгыбыз иштебиз, жумуштабыз. Пешинден алдын суббота базар эле уктап алсак, башка мезгилде уктай албайбыз, туурабы? Анан бекерчилер болсо мүмкүн, Ассаламу алейкум устаз, кандайсыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Суроо. Атам 10 жыл мурун Москвага кеткен боюнча дайынсыз дейт. Эч таппадык дейт. Өзүнүн туугандары атабыздын. Эч таппадык өзүнүн туугандары атабыздын дейт. Туугандар да издеди деген мааниде окшойт, Көз ачыкка барса каза болуп калыптыр дептир. Астагфирулла. Кандай кылсак болот? 10 жылдан бери дайынсыз дейт. Көз ачыкка барган туура эмес, Ким көз ачыкка барып, ал туура айтат экен десе динден чыгат. Эгерде көз ачыкка жөн эле текшерейин деп барган болсо 40 күн намаз кабыл болбойт дейт. Сообу жок болот дейт. Кудайым өзү кечирген болсун. Эми атаңызды Аллах Таала ушундай бир сыноо бериптир, келип калуусын насип кылсын. Дуа кылабыз, Келип калуусын насип кылсын. Мүмкүн мен көптөгөн адамдарды билем 20 жылдап жок болуп кеткен, бирок келди. Келип калуу немеси чоң. Үмүт чоң. Мисалы үчүн немеде Россияда ушу иштеп жүрүп не болуп калат?
акчасы жок болуп калып же неме болуп өзүн бир жерде бир айылга барып иштеп ошол жакта дайынсыз болуп калган болуусу мүмкүн. Иншалла күтүп тура беребиз, күтүп тура беребиз. Анан апаңыз турмушка чыгам десе, Ханафи мазхабта 90 жылдан кийин анан 90 жылдан кийин башка бир риваятта өзүнүн акырандары, өзүнүн ошонун достору, ошонун тең туштары өлүп бүткөндөн кийин анан казы талак түшүрүп берет да, анан эмне кылат? Турмушка чыкканга болот. Эмне десе ушул өчүрүп койсоңуздар, аялдардын башына келген бир эмне экен, ушундай бир сыноо болот экен, бардыгына келбейт. Бирок кийинки аалымдар Малики мазхабына фатва берип 4 жылдан кийин турмушка чыкса болот деген дагы сөз бар. Wallahu a'lam bis-sawab. Аллах разы болсун. Эгерде атабыз бул дүйнөдөн өтүп кетсе, же тирүү жашап жүрсө деле кан чыгарып койсок болобу? Эми кан чыгаруу деген нерсе кандай түшүнүксүз. Эмне дуа кылайлы, садака бергиле, ушундай кылып ошо кан чыгарбайлы ошонун акчасын студенттерге, илим алгандарга бергиле, ошолор дуа кылсын. Илим талип илимдердин дуасы кабыл болот, иншалла келип калсын. Анан өтүп кеткен болсо дагы бул өлдү деген же бул дүйнөдөн өттү деген жашоо бүттү деген эмес. Убактылуу бизден мурдараак барып калып атат. Кээ бир келгенде катары менен келет экенбиз да, кетип атканда очередь жок экен. Бирөө алдын, бирөө эрте кете берет. Анан бейиште иншалла жолугабыз деген үмүтүбүз бар иншалла. Анан суроолорго жетишпей калдык, убактыбыз бүтүп калды. Эмкиде биринчи суроолорго жооп беребиз эми. Алла. Эми мынча суроо көп болушун билгенибизде сабакты эртерээк токтотмокпуз. Ошон үчүн эмкиде мындай кылайлы, таксырларым. Суроону бияка коюп коелу, мен суроонун көлөмүнө карап сабак токтото турган болайын. Amin ve sallallahu teala hayra halqi Muhammedi ve ala alihi ve sahibi ecmaîn. Allah'ım şu algan ilimizi berekeli kılgın, bizge juğumdu kılgın, şu ilimlerge amal kılış nasip etkin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tuğra tatıqtu ümmet bolunu nasip etkin. Biz okutkanımız jalan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri, şu Peygamberimizin jolda Peygamberimizin aytkan işlerin, buyruqların atkarıp Peygamberimizin janında beyişte çok oluştu nasip etken bolsun. Ve sallallahu teala hayra halqihi Muhammedi ve ala alihi ve sahibi ecmaîn. برحمتك يا رب.